Таң эрте Бишкек шаарынын номер 180 бала бакчасынын тарбиялануучулары күнүн бул ыр менен башташты. Ал анткени тарбиячылары алды менен тестерлерди гигиена эрежелерин сактоону, ыр жана ошондой эле ар кандай кызыктыруучу оюндар, мультфильмдер аркылуу үйрөтүшөт. Мындан сырткары бала бакчада ар бир баланын өзүнүн кол жуучу каражаттары жана өзүнө тиешелүү тарактары дагы бар. Биз эшиктен келгенде колубузду жууп турабыз. Таза болгондо аппакай болом. Бизде бала бакчада негизи эле балдарды ошо тазалыктан баштайбыз да. Себеби дегенде балдар кичинекей 2 жаштан баштап келишет. Ушул тазалык колдорун жуугандан баштап тиги немеге чейин тазалыкка барып, кандай болуп барыш керек туура ошонун баардыгын балдарга үйрөтүп, ушу кичинекейинен ушу горшоктон үйрөтүп балдарды, ошолордун баардыгына ушу биздин тарбиячылар аракет кылышат да. Эшиктен келдик, биз андан эшиктен келгенде эмне кылышыбыз керек? Сөзсүз колду жуушубуз керек. Балдар дарыгери Салтанат Исмаилова гигиеналык процедураларын, анын ишинен колду туура жуу эрежелерин, алардын туура аткарылыштарын көрсөтүп берип жатат. Мындан мурда эле тестирлер колду туура жуу эрежелерин жакшы өздөштүрүшкөн. Ошентсе дагы дарыгер гигиеналык процедураларын ар дайым көзөмөлгө алып турат. Мынакей азыр көрдүңүздөр, балдар уже кол жууганды билишет. Ар бир баланын индивидуалына өзүнө чектелген сүлгүлөрү, жаткан пастели, ичкен идиштери ар бирине өзүнчө болуш керек. Бул эң маанилүү нерсе, анткени баардык инфекциянын көптүрү көбүнчө контакт менен анан кийин кир кол менен берилет. Ошон үчүн балдарды кенедейинен жанагы кол жууганга, дааратканга дайын, тамак ичердин астында, эшиктен келгенде бул элементарный нерселер, ошону сөзсүз биринчи ошолордон баштап үйрөтүшүбүз керек. Мен сүрөтүм мына, мен бетими жууп, колуму жууп, мен сүлгүм арчый. Негизги гигиеналык эрежелерди сактоо менен ден соолукту алдын алабыз. Бала тазалыкты сактоо адаты, жүрүм-турум маданияты менен тыгыз байланышкан коомдун мүчөсү болуп калат. Бирминчи Ринат Эрмеков, билим жаңылыктары.